Төртүнчү октябрда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде лифт аварияга учурап 30 жаштагы киши каза тапты. Үйдүн жашоочулары куруучу компания турак жайды толугу менен бүтүрбөй сапасыз кылып тапшырып койгонун, ал эми лифт боюнча буга чейин бир нече жолу арызданышканын, бирок эч кандай жыйынтык болбогондугун айтышты. 6 октябрда кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында жапониялык спортчу Нанаки Азакиге 3-1 эсебинде багынып берди. Эми Азаки финалга чыкса, Тыныбекова колу үчүн сынаша алат. Белгилей кетсек, Тыныбекова кыргыз күрөшүнүн тарыхындагы жалгыз дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, Азиянын 5 жолку чемпиону. Токио Олимпиадасынын күмүш медалинин ээси. Ош облусундагы Ноокат районунун аймактык ооруканасында 28 жаштагы аял төрөттөн каза болду. Аял 3 октябрда саат 8:30 чамасында көз жумган, ал эми наристе аман калган. Маркумдун артында дагы 3 баласы калды. Учурда аялдын өлүмү териштирилип жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.